Айеркен Саймаити Али Токтакуновго 50 000 доллар аванс берген деген каралоо боюнча Токтакунов билдирүү кылды. Фирмасын сел-саяктарга каттаган, Финпол коррупциялык схеманы жок кылды. Ушул жана башка жаңылыктар туурасында кененирээк көрүңүз. Саламатсызбы? Сиз көрүп жаткан Айтмакчы программасы. Менин аты жөнүм Айперишен Колова. Биз менен бирге болуңуз. Айеркен Саймаити Али Токтакуновго 50 000 доллар аванс берген деген каралоо боюнча Токтакунов билдирүү кылды. Бул туурасында ал өзүнүн Instagram баракчасына жазган. Анда ал бийликчил 7-канал интернет барактары аркылуу Жээнбеков тушунда атайын тартылган видео кайрадан чыкканын айткан. Али Токтакунов журналист. Говорил, что 50 тысяч должен отдать, 50 тысяч долларов США. Жээнбеков райымга болушуп ушуну ойлоп таптı эле. Эми азыркы бийлик дагы райымга болушуп кайталап көрсөтүп атат. Мага карата каралоо кайра күч алды дейт ал. Да что ты, черт побери, такое несешь? Айтмакчы, Жапаров Алиге рахмат айтышыбыз керек. Журналисттер ачкан бир дагы коррупциялык иштер кароосуз калбайт деген эле. Убадасы сөз бойдон калууда деп таарынышын, нааразычылыгын билдирди. Фирмасын сел-саяктарга каттаган, Финпол коррупциялык схеманы жок кылды. Финансы полициясы өзгөчө ири өлчөмдө салык төлөмдөрүн жашырып келген коррупциялык схеманы аныктап жок кылды. Стоять на землю! Лежать! 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 Аталган топтун ЭАЭПке мүчө өлкөлөрдөн товардык материалдык баалуулуктарды Кыргызстанга салык төлөбөй ташып келгени айтылат. А что, так можно было, что ли? Финполдун маалыматына ылайык, кылмыштуу топ бийлик өкүлдөрү менен жең-ичинен сүйлөшүп алып, башка мамлекетке көчүп кетүүгө камынган жарандарды, психикалык жактан оорулууларды жана сел-саяктарды пайдаланган. Бул адамдарга 20-30 000 доллар берүүнү убадалап, алардын атынан өзүлөрүнүн фирмасын каттаткан. Бул факт боюнча 13 февраль күнү аталган кылмыштуу схеманын башкы уюштуруучусу делген АА аттуу жаран кармалган. Шектүүнүн баш коргоо чарасы 1-Май райондук сотунда тандалып, Бишкек шаарынын номер 1 тергөө абагына киргизилген. Ал тергөө бүткөнгө чейин камакта болору айтылат. Башың менен кара жерге кир, каргышып тийсин элдердин, арамга тойгон курсагың, жеп жатып жаттын эмгегин. Чек ара маселесин чечип берүүнү талап кылгандар кайрадан чогулду. Бүгүн 16 февралда чек ара маселесин чечип берүүнү талап кылган эл өкмөт үйүнүн алдына кайрадан чогулушту. Алар бийлик тараптан кыргыз, тажик, кыргыз-өзбек чек ара маселелерине олуттуу карап, туура кадам ташташын үмүттөнүшүүдө. Көп биздин ошол чек ара маселеси боюнча жооптуу кишилер чечип беребиз деп айтышкан, айыл өкмөттөр, акимдер баары бул маселени билишет. Бирок могу зымды тартабыз деп келген, эми акыркы бүт чегине жеткен маселе болот. Ошон үчүн азыр бийликтен суранарыбыз, ушуга бир конкреттүү реакция кылса. Баткен районунун Аксай айыл аймагындагы Капчыгай айылынын күн-чыгыш тарабындагы 40 гектардын тегерегиндеги жайытты тажик аскерлери 8 февралдан баштап кайтарууга алып, жергиликтүү тургундарды киргизбей койгон. Биздин чек арачыларды, милиция кызматкерлерин өткөрбөй мына кадам койсоңор атам деп атат азыр. Бул жерде эл азыр дүрбөлөңгө түшүп, мен кайрылайм дегенимдин себеби тез аранын ичинде бул жерди чечиш керек. Элдин коопсуздугун бирөө мойнуга алып караш керек. Жогору жакка кайрылам, тез аранын ичинде бул жерди чечиш керек. Бир кичине айылдын так ортосунда бир условный границага илешпеген жерди жумуш аткарган болсоң, сен шону кылдың деп туруп, бияктан бир чоң стратегический объекттерди кура баштап атат тажиктер. Ал эми тургундардын айтымында алар аталган жерде электр мамычаларын орнотуп, курулуш иштерин жүргүзүп жатышат. Некоторые все границы переходят. Ал эми Көкташ айылынын кире беришиндеги чек ара тилкесине тажик тарап көчөт олтургузуп баштаганын жергиликтүү тургундар видеого тартып, бийлик буга тез арада чара көрүүсүн талап кылган.
Нааразылык акциясынын катышуучулары Ала Бука районундагы Кош Болот айылында кыргыз-өзбек чек арасында абал курч экенин билдирип, өзбек чек арачылары бул жыл менен 130 гектар жайытка кирип келип, зым тартуу иштерин баштаганын айтышты. Бирок элдин үнүн бийлик укпай келет.